Müң Allah'tan sen tuğra joldu suragın, ыйлабасаң таппайсың, мен açık aytıp jatamın. Kırgızstanımızda bizdin hem mamleket, özüdün жерибизди, элибизди сүйүшүбүз керек. Бардык нерсени ошо площадьта туруп катуураак айтып коюпмун, мен да катуураак айттым мындай, эмек алдыр адам деген баягы ырдагандайын деген болосуң да. Мындай, ал жерде катуураак деген баягы элдер ойлоп калышы мүмкүн да, бул эмнеге кыйкырып айтып атат депчи. Эмне дегенде мамлекетибизге, элибизге бир жамандык келип аткан жерде биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силер колуңар менен токтоткула деген. Колуңар менен болбосо сөзүңөр менен, болбосо жүрөгүңөр менен жаман көрүп койгула деген. Ошон үчүн алдын ала айткан жакшы экен да. Мисалы, бул сөздүн эмеси кайсы жака барганын баардык адамдар билип атат, кандай болуп атат дегендей, биз айтпасак ким айтат? Фамилиям Уламаев Муратбек Абсаматович. 1970 жылы Жалал-Абад области, База-Коргон району, Могольский сельсовет дейт, ошо Ачы лескозу. Ошол Арстанбаб деген аймакта Көктөнду деген Правда деген айылда туулганмын. Мындай айтканда, мугалимдин үй бүлөсүндө туулганмын. Ошого бизди жараткан Алла Тааладан кийин эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, анан биздин ата-энебиз ошол бейишке кириш үчүн дагы эмне кылыш керек десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мына биздин артыбызда турат. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Алла Тааланын 100дөн 1 кем 99 аты бар, ким аларды жаттаса бейишке кирет деди. Бейиш кандай десе, бейиш кимдин чөнтө? Энелердин таманында деди. Ошого энелерди сыйласак, сөз түрдө Алла Таала бизди эмне кылат? Бейишке киргизет. Мени өзүлөр окутушкан. Атам менига 10 жыл класс жетекчи болгон, классный руководитель деген орусча. Биринчи партада отургузуп. Апам химиядан берчү, атам биологиядан берчү. Кыскасы мугалим, агам физкультурадан. Кыскасы мугалимдин үй бүлөсүндө өскөнбүз. Мындай профессияң ким десе, мындай содагермин мен. Сода ишин кылгам. Россияда 13 жыл иштегем, Новосибирск шаарында. Сода сатык менен. Анан бул ыр жазууну бул Алла субхана тааланын өкүмү менен өзү негизи 30 жашымда баштагам. Азыр 52-де болсом, 30 жашымда. Мен мурун башка ырларды жазчумун. Ал ырларымды чыгарган эмесмин. Азыр Алла субхана Алла тааланы мактап ыр жазам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ким экенин айтып жазган ырлар. Бизди адаштырып аткан шайтан алекинала деген ким? Кыскасын айтканда, акыретке даярдык, кызым. Акыретке даярдык. Акыретке даярданбай турган болсок, убакыт кыска. Убакыт кыска, мына 52 жашка мен кандай келип калганымды өзүм билбейм, кече эле 40 жашта болчумун дегендей. Алла Тааланы мактап жазган ырлар боюнча, мына айт намазынан кийин, ошо айт намазда эми площадьта отуруп алып окуйсуң да намазды. Ошол миңдеген адамдар барып отурган жерде намаздан кийин ошо Алла Тааланы улуктап ырдадым эле. Алла Тааланы. Эми ошо чыгарган ырларым бир ырдын темасы өзү чыныгы падыша ким экенин айтамын деген темадагы ырда. Ошол мен жазган ырларымды, мисалы Алладан келгенде жазып коем. Жазып. Кийин чтобы унутуп калбайын депчи. А так мен ырды өзүм жазам. Мен ооруп калдым 39 жашта. Ошондон башты ушунда 12 жыл убакыт өтүп кетти арадан. Оорунун Алладан келгенин мен биринчи билген эмесмин. Көрсө Алла Таала мени оздуктаган экен, мындай айтмакчы, туура жолго салган экен. Туура жолуна салып койгонуна шүгүр кыламын. Алла Тааланын өкүмү менен мен ооруганда ушундай бир Алла Таала мага ушундай нерсе берди. Эң чоң нерсе бул динден түшүнүк берди. Врачтарга барганда, врачтар бул адамды лечение кылганга болбойт, өтүшүп кетиптир деген. Мен просто айтпай атканым, кайсы жерге барганым, кандай кылганым. Просто ал адамдар мени тааныйт, ал врач да тааныйт. Алла Таала ооруну берет экен да. Берип туруп кимге кайрылат дейт экен да? Дарыга кайрылабы же мага кайрылабы? Муса алейхиссаламдын ичи ооруду, Аллага кайрылды. Алла ичиме оорутат десе, райхан деген чөптү иштеди, ичи айыкты. Дагы бир күн оорuganda түз эле барып чөпкө кайрылды, ичи катуу ооруду кайра. Алладан сурады, "Ey Алла" дейт, "Мен ичиме оорутат, сен айткан чөптү ичсем" десе, айтты, "Сен биринчи оорuganda чөпкө кайрылдың, биринчи оорuganda мага кайрылдың, экинчи оорuganda чөпкө кайрылдың" дейт. Ошого биз иншалла ар бир нерседе Аллага кайрылсак, Аллага кайрылсак. Мен Аллага кайрылдым эле. Алла субхана Алла Таала сиздерди алып келип атат да.
Кумурскадан баштап пилге чейин, китке чейин, суунун ичинде учуп жүргөн, жөрмөлөп жүргөн, сойлоп жүргөн, кыскасы жырткычтарга чейин ырыскысын жеткизип турган зат Алла Таала. Алла Тааланы мактаган кандай жакшы. Алла Тааланы мактаган, кандай жакшы дегеним, Алла Тааланы мактайсыз бул дүйнөдө. Алланы мактаган сайын жүрөгүңүзгө тынччылык келип атат. Эми буга ишенбеген адам Алланы мактап көрсүн. Болду. Биз 100% биз мындай айтканда правбыз да. Не дегенде доказательствосу менен. Ишенбесең мактап көр деш керек да. Бирок ошол нерсени жумшактык менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин бул. Динди жумшактык менен жеткизгиле деген. Алла субхана тaalаны мактай турган болсок, чексиз өмүрүбүз жетпейт. Ошон үчүн Алланы гана мактайлы, мактанганды таштайлы деп мен ошо Ырымда дагы ушу кошуп кеткен жерим бар. Мисалы мактанган сайын адамдын жүрөгү караят. Алланы мактаган сайын адамдын жүрөгү тазарат. Мына ушуну биз кыргыз эли Алланы мактай баштасак, бизге эч кандай бир жаман нерселерди ачыш, же болбосо башка кылыштын кереги жок. Бардык нерсе Алланын казынасынан келет. Бардык нерсе, биз сүйлөп аткан сөз да Алланын казынасынан келет. Биз жеп аткан тамак, биз ичип аткан суу, бардык нерсе Алланын казынасынан келет деген ишеним келиш үчүн Алланын жөнөткөн пайгамбары Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй жашоону жашоого алып келиш керек болду. Кыскасын айтканда ушундай. Ушул дүйнөдө бары бир кубаныч болот, кайгы болот экен да. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Мага ушунча башты 400 канча дейт да. Ушунча адам ошол ырдаган ырма жагып комментарий жазыптыр. 500 миллионго жакын адам көрүптүр. Эми бүгүн ошол канча күн болду эме өткөнүнө? 4 күндүн ичинде ошончо болуп атат. Мен орусча айтмакчы не ожидал дегенде, мен күткөн эмесмин. Эмне дегенде, бар нерсенин кадырын өзүбүз билбейбиз да. А көрсө ошол менин ырым элге жагат экен. Бирок мен жазып атканда ошондой үмүт менен жазган буларды. Ушул нерсени биринчи ниетимди түздөп, намаз окуп, көбүн ушуну мешитте жазганмын. Эмне дегенде ошол жерге отурсаң башкача бир эмелер келет да Алла Тааланын. Ошого Алла субхана Алла Таала мен ыраазычылык билдирип коеюн. Мага мени колдоп ушул кыргыздар дагы, өзбек туугандар дагы, түрк туугандар дагы, орус, Казакстанда жүргөн, Россияда жүргөн туугандар жазышыптыр да. Көрдүк, кээ бирлер ыйладык дейт. Анан эми кандай деп айтсам, Алла разы болсун, мен дуа кыламын. Алла Тааланын 99 атын айтып дуа кыламын. Алла субхана Алла Таала баарыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Бул ырдаган сайын мен эс алам, чын айтканда. Не дегенде жүрөккө тынччылык келет да. Алла Тааланы мактаган ырлар да. Эми башка нерсени деле мактап ыр жаза алам иншалла. Бирок аларды жазгандан корком мен. Жер бетинен адамды жараткан өзү ким болду? Жараткандын өкүмүн бузуп жаткан ким болду? Жер бетинде конокпуз унуттурган ким болду? Унутуп калып шайтандын эй урушуп жаткан ким болду? Өзүңдү мактай баштасаң келген болот ал шайтан. Мактасаң эгер Аллахтын алыс качат ал шайтан. Эч качан досум мактанба, мактанган жакпайт Аллахка. Мактанчактын алдындан эй шайтан жүрөт алданба. Bir адамга дейт да, сууга чөгүп баратса дейт, bir кайык келиптир. Кайык келсе, ал айтыптыр, мага Алла жетишти деп кайыкка чыкпай коет экен. Анан bir тактайды, bir дөңгөчтү жөнөттүр. Мага Алла жетишти дейт экен. Чөгүп өлүп калыптыр. Аркы дүйнөгө баргандан кийин Алладан сурайт экен. Мен сага таянсам, сен мага эмне жардам бербедиң деп айтат экен да. Мен сага кайык жөнөтсөм чыкпай койдуң. Дөңгөч жөнөтсөм чыкпай койдуң деген экен. Мени көрүп аткандар туура түшүнсүн. Мен өзүмдүн ооруп калганын, башка нерселеримди ошондон кийин динге келген жөнүндө айттым, ыр жазып кеткенимди айттым. Бирок мен капа болбойм. Алла Таала разы болсун. Менин машинамды минип кеткендер, үйүмдү сатып жибергендер, жеримди, магазиндеримди сатып кеткендердин баарына мен ыраазымын. Мен ошолорго мындай айтканда садака катары кылып койдум да, аркасынан куубадым. Менин Беловскийде 40 соток жерим менен үйүм бар эле, временка. Аны дагы бирөөлөр сатып, мен ооруганымдан пайдаланышкан да. Мен жакын эле, мен жанымда жүргөн адамдар деп коет. Ошон үчүн адам душман адам дейт. Бирок аларга да дават бергенге мен ниет кылып жүрөмүн, иншалла. Алла Тааланы. Ошого мен кыргыз элиме кайрылат элем. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Не дегенде, кимде ким дейт, бирөөгө жардам берсе дейт. Алла субхана Алла Таала ага жардам берет дейт да.
мен өзümdün убактымды адам баласы канча жыл жашайт аны бир Кудай билет да. Кече күнү ошо микро инсульт кармаганда кетип кала жаздап, кайра дагы Алла Таала шифа берди да. Ушул ырларымды элге жеткизиш үчүн мен инсандарга ушу кайрыла телем да. Мага жардам берип коюшун Алла ыраазылыгы үчүн.